Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı cemaatil muslimin, bugün Üçkorgon ayılındağı Anarbek Hacı Meçidinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hurmatına Mavlid-i Şerif bolğan oturat. Bol iş-çarağa rayonumuzdan, oblusumuzdan kadırlı konuklar kelip katışıp atat. Allah Taala bu iş-çarağızda berekeli boluşunu nasip etsin. Anarbek Hacı'ya özge de Allah Taala razı olsun. Meçidin içinde duraklar çıkınca arkamızdan giriyoruz. Assalamu alaikum. Qanday? Yaxshi. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Oturuyoruz, oldunuz oturuyoruz. Qandaysiz? Özünüz oldunuz zaten. Şunda oturuyoruz. Aslında geldim de gelmiş. Gelmişler gelmiş. Sүйүктүү пайгамбарыбыз болгон пайгамбарлардын султаны Мухаммад алейхисаламга, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына боло бермекчи. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына бүгүнкү ушул бир ислам тарыхыбыздагы эң чоң бир жыйындардын бири болуп атат. Бул Мавлиди Шариф, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын туулган айыны, туулган күнүнү мына ушинтип даңазалап ушул жерге ошого бардыгыбыз болуп отурабыз. Мына ушул жерге барыңыздар, куш келипсиздер. Мына райондун акими Досманбет Аматович, Жыргалбек мырза, барыңыздар, кош келипсиздер. Мына прокурор Иман дамла, Миржабал дамла. Алла разы болсун сиздерден. Анарбек акебизден да Кудай Таалам разы болсун. Мына ушундай бир жакшы бир самал туруштуруп атасыздар. Бунун сөзсүз сиздерге берекеси болот. Кээ бир жыйындар болот. Ошол жыйындан сөз жок, ошол айылга береке калат. Мына ошондой жыйындардын бири ушул пайгамбарыбыздын мавлидинен. Пайгамбарыбызды сыйлап, пайгамбарыбызды улуулап ушул жерге бардыгыбыз чогулуп отурабыз. Ушул мавлидтен максат пайгамбарыбызды даңазалап, пайгамбарыбызды таанытуу. Биздин пайгамбарыбыз ким болгон, пайгамбарыбыз качан төрөлгөн, пайгамбарыбыз канча балалуу болгон, биз кимге муктаж болобуз, биздин динибизди ким алып келди, эртең кыяматка барганда биз бардыгыбыз кимге муктажбыз. Мына ушул нерселердин аркасында ушул Мавлиди Шарифти биз бардыгыбыз өткөрүп кетебиз. 571 жылы төрөлгөн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам мына ушул араб айында Рабиил Аввал деп коет. Рабиил Аввал айынын 12-синде пайгамбарыбыз жарык дүйнөгө келген. Пайгамбарыбыз пайгамбарлардын султаны. Биз пайгамбарыбызды бардыгыбыз жакшы көрөбүз. Себеби биздин жакшы көрүүбүз пайгамбарыбызды. Бул имандын бир бөлүгү болуп эсептелет. Мисалы ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп калиманы айтып, бардыгыбыз мусулман болобуз. Демек ла илаха иллаллах жараткан Алладан башка эч бир сыйынууга татыктуу зат жок. Ва Мухаммад расулуллах деп жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ошол Аллах Тааланын элчиси, пайгамбары деп бардыгыбыз ыйман келтиребиз. Хуббур расул деп коет, пайгамбарыбызды жакшы көрүү биздин динибизде бар.
бул маулид окулуу башка эч кандай бидатка кирбейт. Бидат деп бизди адаштыргандар ушинтип бизди айтып атат. Бирок пайгамбарыбызды жакшы көрүү, пайгамбарыбыздын өмүр таржымалы менен таанышуу, анын басып өткөн жолуну билүү, анын сүннөтүнө ээрчип жашоо, анын аты аталган кезде салават айтуу, анын кабырына зыярат кылуу, бул шариятыбыздагы бар нерселер бунун бардыгы. Биздин ата-бабаларыбыз шариф, Маулиди шарифти бардыгы өткөрүп келген. Эми биз да ушул нерсени расмий өткөрөбүз. Мындан наркы мен өткөндө айттым кече. Ар бир центральный мечитте Маулид айында Маулиди шарифти окуду өткөрөбүз, Кудайым буйруса. Биз пайгамбарыбызга муктаж болобуз эртең кыяматта. Башка пайгамбарлардын бардыгы Аллахумма саллим, мени гана саламат калтырсаң болду деп кыяматта дуасы ушул болот экен. А биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менин үммөтүмдүн абалы эмне болор экен деп, уммати уммати деп сиз менен бизди ошол жерде акыбалы кандай болот экен деп турат экен да. Көрдүңүзбү? Ошол себептен биз эртең кыяматта пайгамбарыбызга муктажбыз. Bir günü bir sahaba meçitke girip gelse ушундай мечитте пайгамбарыбыз баягы сахаба менен кошо кирип келгенде bir сахаба ыйлап отурат экен да. Сахабанын аты Саубан деген сахаба. Ыйлап отурат экен. Анан Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам баягы Саубандан сурайт экен. Саубан, эмне ыйлап атасың деп сурайт экен. Дегенде баягы Саубан пайгамбарыбызга карап айтат экен: "Я Расулуллах, мен сизди таңдан бери, эртеменден бери көрбөдүм. Азыр куса болуп ыйлап атам" дейт экен. Мына мен келдим го дептир Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Жок, эртеменден бери сизди көрбөй куса болуп ыйлап атам. Бул дүйнөдө эле ушундай болуп атат. Эртең кыяматка барганда сиздин даражаңыз жогору болот. Пайгамбарлардын даражасы жогору болот. Биз ошол жерде кандай болот экенбиз? Кыяматта акыбалым кандай болот? Ушул дүйнөдө ушундай болуп атат дегенде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Эй Саубан, ал-мар'у ма'a ман ахаб" дегенде сүйгөнү менен кыяматта бир болот деген. Биз кимди жакшы көрөбүз? Биз Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрөбүз. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрө турган болсок, биз пайгамбарыбыздын айтканын кылабыз. Себеби дегенде пайгамбарыбыз бизге Аллах Тааланын буйруган шариятыны бизге алып келген. Эң акыркы пайгамбар, пайгамбарлардын мөөрү, андан кийин эч кандай пайгамбар болбойт. Ошол себептен сүйүктүү пайгамбарыбызга бизди үммөт кылып койгонуна биз чексиз сыймыктанабыз ошол нерсе менен. Мына азыр Маулид айында пайгамбарыбызды даңазалап, пайгамбарыбыздын сыйрасы менен таанышпасак, биз качан таанышабыз? Демек, буда эч кандай талаш тартыш жок. Бул нерсени биз кадимкидей эле өткөрүп майрамдап келебиз. Мындан ары дагы ошол нерсе боло берет. Андан кийин эми пайгамбарыбыздын өткөнүнө 14 кылым ашып кетти. 14 кылымдан ашты. Пайгамбарыбыздын бир окуясын айтып берейин мен сиздерге. Пайгамбарыбыз Ухуд деген согушка кирип жатып, бир сахаба, Ибн Катада деген сахаба, ошол согушка кирген убакта баягы капысынан чыгып туруп, баягы кылыч менен соккон баягы эмени мушриктин, кафирдин кылычынын соккусунан эки көзү чаканагынан чыгып кетет экен баягы сахабанын. Ибн Катада деген сахабанын. Ошол эки көзү саламдаган боюнча анан Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келет экен да. "Я Расулаллах, менин акыбалым ушундай болду" деп. Пайгамбарыбыз баягы чаканагынан чыгып кеткен эки көздү баягы үстүндө түшүп калган кумдарны тазалап туруп, кайра ордуна салып туруп, мубарак шилекей менен бисмилла деп туруп, оң тарабына, анан сол тарабына мындай кылып сулап койгон экен да. Кийин баягы согуш бүтөт. Согуш бүтүп, баягы күндөн күнгө согуш бүткөндөн кийин той болот, тойдун эртеси болот дегенде, согуш бүтөт, согуштун эртеси болот. Баягы Ибн Катада күндөн күнгө көзү мурункудан жакшы көрө баштаганын байкайт да. Баягы чаканагынан чыгып кеткен көз, баягы пайгамбарыбыздын мубарак шилекеyi тийгендигинен күндөн күнгө баягы эмеси күчөп баштайт экен да. Көрүүсү күчөп баштайт экен. Ошондо Ибн Катада отуруп алып ыйлаган: "Аттиң ошол баягы мушрик менин бир эле көзүм чаканагынан чыгып кеткен, бир эле көзүмдү эмес, эки көзүмдү тең чаканагынан чыгара койсо болмок экен" деген да. Пайгамбарыбыздын мубарак шилекейинин берекеси менен ошентип көзү жакшы көрө баштады да. Демек, бул Маулидте дагы ошондой берекелер бар. Пайгамбарыбыздын өткөнүнө эми бизден келип пайгамбарыбыз биздин көзүбүздү жанантип сылабайт.
бирок анын калтырып кеткен сүннөтү мына ушундайлар менен биз пайгамбарыбызга жакындайбыз да. Пайгамбарыбызды жакшы көрөм деп ооз менен айтып коюп эле болбойт. Пайгамбарыбыздын алып келген нерселердин баардыгын аткарышыбыз керек. Пайгамбарыбыз эмне алып келди? Аллах Таала буйруган нерселерди алып келди. Демек пайгамбарыбыз буйруган нерселердин баардыгын аткарышыбыз керек. Пайгамбарыбыз тыйган нерселердин баардыгынан тыйылышыбыз керек. Мына ошондо чыныгы биз пайгамбарыбыздын үммөтү болобуз. Пайгамбарыбыздын 8 жашында пайгамбарыбызды Абу Талиптин жубайы Фатима бинти Асад деген бир эне 8 жашында баккан пайгамбарыбызды. Пайгамбарыбызды күнүгө чыгып карачу экен. Мухаммад кантип ойноп атат, кимдер менен ойноп атат деп, балдар менен чогуу ойноп аткан мезгилде барып пайгамбарыбызды алдына олтургузуп, чачына түшкөн кумдардын баарын тазалап, алып барган таттилеринен берчү экен. Эгер башка балдар менен ойноп жүрө турган болсо, башкаларга бирден курма бере турган болсо, пайгамбарыбыздын алдына келгенде 2 курма берчү экен. Башкаларга сөөмөйдө эт бере турган болсо, пайгамбарыбызга келгенде бармактай эт берчү экен. Ушунчалык жакшы көргөн. Кийин пайгамбарыбыз пайгамбар болгондон кийин 40ка чыккандан кийин пайгамбар болгон 40 жашында пайгамбарыбыз. Bir günü bir darактын астында уктап жатса, ызы чуу түшүп калды. Чочу ойгонсо, таваффат Фатима. Фатима бул дүйнөдөн кайтыш болду. Фатима дүйнөдөн өттү деген кабарды угуп калды да. Анан пайгамбарыбыз бардык жөрөлгөзүндө өзү катышкан. Ошол баягы Фатима бинти Асад, Асадтын кызы Фатима энебиздин бардык жөрөлгөлөрүндө өзү катышты. Жаназасын да өзү окуду. Анан кийин айтты, буну каерге коебуз дегенде айтты, баягы мен уктап жаткан дарактын астына ушул жерге кабырын казасыңар деди. Ошол жерге кабыр казылды. Кабыр казылгандан кийин пайгамбарыбыз өзү бир шире ичине түшүп көрүп, чалкасынан жатты дагы, анан чыгып келе атканда үстүндөгү моундай желегини, чапанын ошол жерге таштап төшөп чыгып кетти да. Кийин Фатима энебизди ошол жерге койду, баягы жерге. Топурактардын баардыгы тартылды. Тартылып бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз айтты: Бул дүйнөдө бир гана аялды кабыр кыспайт деди да. Бир гана аялды кабыр кыспайт. Ал болсо азырык эле коюлган ушул Фатима энем деди да. Кабырдын кызуусу бул хак, шариатта бар нерсе. Кабыр бардык адамды кызат. Мисалы биз бири-бирибизди көрбөй калсак, 1-2 ай, же болбосо 1 жыл көрбөй калсак, кучакташып белиңди кысып туруп ушундай кылып учурашабыз да бири-бирибизди көргөндө. Biz bardığımız o topraktan jaralganбыз. Toprakka kirgенден toprakta biz de ошондой кылып кысат. Sen menden жаралгансың, кайда эми өзүмө кайтып келдиңби деп кабыр кызып, кээ бир адамдарды кабыргасын бири-бирине киргизе коет дейт да хадистерчи. Кийирине ушундай кирип, кээ бирлерди кой бербей коет кабыр кысып. Бир гана ушул Фатима энебизди гана кабыр кыспайт деген. Ал дагы болсо пайгамбарыбызга кылган жакшы мамилесинен акыркы сапарда пайгамбарыбыз өтүп, өзүнүн мубарак чапанын бая жерге таштап кеткендиги мына ошол кылып койгон амалынын берекеси менен кабыр Фатима энебизди кыспайт деген. Балким биздин ушул бүгүнкү маулүттүн окутканыбыздын берекеси менен биз үчүн дагы кабырда кыяматта ошондой жакшылыктар болот. Сөзсүз болот. Пайгамбарыбыздын берекеси менен биз үчүн көп жакшылыктар болот. Бул дүйнөдө пайгамбарыбыз бар, кээ бир нерселер үчүн ошол себептен пайгамбарыбыз рахматан лил аламин. Бардык ааламдарга пайгамбарыбыз рахмат болуп жөнөтүлгөн. Анын ичинде мусулман болсун, кафир болсун. Кафирлар үчүн деле пайгамбарыбыздын пайдасы бар. Кандай десеңиз, бир кафир адам, бир капыр адам. Эгерде миллион даража тозокто миллион даражада күйө турган болсо, пайгамбарыбыз барлыгы үчүн балким 500.000 даражада күйүшү мүмкүн. Тозоктун отунда. Пайгамбарыбыз бар үчүн. Мына пайгамбарыбыз дүйшөмбү күнү төрөлгөн Рабиул Аввал айынын 12-синде. Ошондо баягы пайгамбарыбыз төрөлгөндө Абу Лахаб деген пайгамбарыбыздын амекчиси болгон, мусулман болбой кайтыш болгон. Мына ошого бир күн аял барып сүйүнчүлөгөндө, сенин баягы иниңдин бир тууганыңдын баласы уулдуу болду дегенде баягы күн аялга айткан экен, сен мени азатсың деп берген экен. Азатсың деп баягы пайгамбарыбызды сүйүнчүлөп баргандыгы себебинен баягы кулуну аялына азат кылып берген экен. Эми ошого айтылат, дүйшөмбү күнү ошол Абу Лахабтын баягы азабын бир аз жеңилдетип турат дейт Аллах субханаху ва таала. Эмне себептен десе, ошол пайгамбарыбыздын
бая кылган мамилесинен ошентип азатсың деп пайгамбарыбыздын туулган күнүнө ошондой бир жакшы мамиле кылып койгондугу себебинен биринчи күнкү азабы Абу Лахабтын тозокто жеңил болуп турат деген. Ошол себептен пайгамбарыбыз рахматан лил алемин бардык аламга рахмат болуп жөнөтүлгөн. Сиз менен биздин ушундай пайгамбарыбыз бар сыймыктана турган. Башка пайгамбарлар кыяматта мен пайгамбар болгон өзү, бирок ушул акыркы пайгамбардын үммөтү болсом деген пайгамбарлар арзуу кылгандар болгон да. Алла Таала тараптан акыркы пайгамбарыбыздын фазилетини уккандан кийин, ошонун үммөтүнүн фазилетини уккандан кийин Муса алейхиссалам айткан керек болсо, мен ошол акыркы пайгамбарга үммөт болуп калсам болмок депчи. Муса өзү пайгамбар. Көрдүңүзбү? Ошол себептен пайгамбарыбыз рахматан лил алемин. Мына ушундай рахматан лил алемин болгон сүйүктүү пайгамбарыбыздын бүгүн Маулити шариф ушул жерде окуп атат. Кудай Таала бардыгыңыздарга куттуу кылсын. Ушул жерге кандай тилек максатта келген болсоңуздар, тилек максаттарыңыздарга жеткирсин. Кыяматта пайгамбарыбыздын шафааты баарыбызга насип кылсын. Аллах субханала таала бардыгыбыз ошодон үмүт үзбөй туралы. Аллах Таала беримдүү, ырайымдуу зат. Биз Аллахка гана таянабыз. Бирок пайгамбарыбыздын шафааты кыяматта хак бул нерсе. Мына ушул кылынып жаткан маулид, окулуп жаткан маулид, пайгамбарыбыздын дара салуу бул биздин динибиздин шаир деп коет, шаирлеринен болуп эсептелет. Ошол себептен ушул бүгүнкү маулид айы баарыбыздарга куттуу болсун. Ушул айда Кудайым жеркебизге, элибизге кут берекесин жаадырып, тынччылык, аманчылык болуп, мамлекетибизде дайым өнүгүү, өсүү болуп, мына мен мурунку эмелерде көрчү эмесмин. Мына азыр акимиңиздер өзү баш болуп ушул маулидке келип отурат. Сөз жок, мунун берекеси болот. Кудай буйрса, ар бириңиздин ишиңиздерде ийгилик болот. Бул нерсенин берекеси болбой койбойт. Ошондуктан куттуу кылсын бардыгыңыздарга, бардыгыңыздар аман болуңуздар. Жеке өзүмдүн атынан, казыяттын атынан бардыгыңыздарга Кудай Таалам тынччылык, аманчылык болуп, мына ушул маулид айы баарыңыздарга куттуу берекелүү болсун. Маулид кайсыл үйдө окулса, кайсыл мечитте маулид окулса, бир жыл бою ошол мекемеде, ошол үй болсун, ошол мечит болсун, бир жыл бою Кудай Тааланын жакшылыгы болуп турат экен. Ошол жерде берекеси болуп турат экен. Бул маулидтин берекеси менен, пайгамбарыбыздын берекеси менен. Ошондуктан ар бирибиз үйүбүздө дагы маулид окуганга бардыгыбыз бел байлап аракет кылайлы. Сөз жок, мунун берекесин Кудай буйрса, кийин жашоодо дагы, ахиретте дагы көрөсүз. Кудай Таалам бардыгыңыздардан куттуу кылсын. Бүгүн ушул маулидти уюштуруп жаткан Миржабал дамла, мына азыр эле акимибизге дагы мен айттым, Досмамбет Аматовичке дагы. Биздин Талас облусунда 5 имам хатип болсо, ошол имам хатиптердин эң улуусу дагы Миржабал дамла, эң энергичный дагы Миржабал дамла. Жаштарыбыз мындай эмгек кылган жок деп азыр акимибизге жаңы айттым. Баардык ушул нерсени уюштуруп туруп, ушул нерселерди уюштуруп атасыз. Миржабал дамла. Сизге дагы чын ден соолук берсин Кудай Таалам. Үй ичи менен аман эсен болуңуз. Dilegen tilek maksatlarınızı Kudai Taala yetkirsin. Anarbek akabız жылда ушул нерсени уюштурат экен. Bunun söz yok, siz üçün berekesi olur. Үйүңүз үчүн, балдарыңыз үчүн берекеси болот. Рызкыңызга сөзсүз бул нерсенин берекеси болот. Кудай Таалам куттуу кылсын, ушул ниетиңизди кабыл кылсын. Жаман көз, жаман сөз, жаман иштерден үй бүлөңүздү, өзүңүздү дайым сактап жүргөн болсун. Кудай Таалам кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Rahmat Kazdan'da Allah razı olsun. Hemese söz кезегин rayonumuzun hakimi Dosmamбет Алматович sizge беребиз. Assalamu alaikum. Бүгүнкү ушу Маулид айында ушу маулид өткөрүп жаттык. Ушу сиздер менен жолугушканыбызга ушу чоң ыраазычылык. Бүгүнкү биздин ушул айылдагы өтүп аткан Маулидке ушул областтын калысы суунда өзүңүз келип катышып турасыз. Сиз менен кошо келгендерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин ушундай улуу болуп туруп ушу келип бизди сыйлап ушу катышып бергениңиз, кече да келип бир жакшы иш-чарага катышып бердиңиз. Бүгүн да келип атасыз, жолдун узактыгына карабай. Бул да болсо сиздин бизге болгон ушу урмат сыйыңыз, биз да сизди ошого жараша урматтап, сыйлап жүрөбүз. Анан бүгүнкү ушу маулидти уюштуруп аткан Анарбек абабызга
şu үй-бүлөгүбүзгө жашыкта өзүбүзгө ушу өмүр ден соолук каалайбыз. Ушундайларды жылда өткөрөт экенбиз. Ушу мечит курган экенбиз. Ажыга барып келип бир жакшы ой менен куруп ушул жерге ушундай. Сиз салбасаңыз мындай эл бүгүн чогула беле деген да ой болуп атат да менде. Мен жаңы адаммын, ошон үчүн мына караңчы кандай келечекте ушундай нерсени салып берген экенбиз. Бүгүн ушундай жакшы адамдар менен ушул жерде чогулуп отурабыз. Рахмат сиздерге да ушундай жакшылыктар боло берсин. Эми чогулгандан кийин бул жерде ушу маалыматтарды ушундай өткөрүп аткандан кийин албетте жакшы сөздөр айтылыш керек, жакшы кабылар айтылыш керек, жакшыга мындай үгүттөшүбүз керек. Билбеген нерселерибиз мына сиз аябай жакшы баян айтып бердиңиз. Ушу баянды угуп, ошо баянды ушу башкаларга да таркатып, билбегендерге да айтып, үйрөтүп, иманга чакырып, ушу жакшы болойлу, өнүгөлү, бирге болойлу деген эле бир жакшы ой менен эле чогулуп отурабыз. Мамлекет менен бул дин эч качан мындай бөлүнгөн эмес, бирге болгон. Мамлекет өзүнүн ишин аткарса дагы, дин өзүнүн ишин аткарса дагы, биргеликте ынтымакта аткарылган иште сөзсүз жакшы жыйынтыктар боло турмактуулар. Ошон үчүн бүгүнкү келип катышып отургандарыбыз баарыңыздарга чоң ыраазычылык, аман эсен, жакшылыкта чогулайлы, үй-бүлөңүздөр менен аман эсен болуңуздар. Жакшы иштер болсун, айылыбыз өнүксүн, районубуз өнүксүн, республикабыз өнүксүн. Жакшы заманда, жакшылыкта ушундай биргеликте, жакшы күндөрдү бирге көрөлү. Жакшы ушундай кийинки жылда ушу мавлид айында ушундай чогулайлы деген жакшы мындай ниеттерди айтып койгон. Уруксат этесиздер. Эми мына дасторкон жайылып отурган, нан алдыбызда турган береке ушул болуп эсептелет ушул. Жакшылык ушул болуп эсептелет. Ошон үчүн ушундай эмелерди көп уюштуруп турасыз. Мына биздин имамыбыз бар. Райондогу баардык иш-чараларды өзүңүз активдүү уюштуруп жүрөбүз. Бүгүнкү күнү да уюштуруп атабыз. Сизге да ошол ишиңизге ийгилик, ден соолук, үй-бүлөңүзгө да ошо жакшылык, бакыт каалайбыз. Ушундай аракетиңизди эл билет, сыйлайт. Ошон үчүн сиз бул жерде иштер жасап атасыз. Кудай кааласа, ошол сизге да жакшы берекелерин бере берсин. Аман болуңуз. Сиздерге дагы барып келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык. Рахмат, Досмат Аматович, сизге келген кадамыңыздарга нур жаадырсын. Алла Таала өмүр жашыңыздарды узун кылсын. Ана Мавлиди шарифте отурабыз. Алла Тааланы улуктап, пайгамбарыбыздын өмүр баянын айтып, канчалаган соокко жетишебиз иншаллах. Ушунун бүт бардыгы сооктор сиздердин да үй-бүлөңүздөргө тийип, жакшылыктарды насип этсин. Мына казекебиздин бир сөзү жагып калды. Бүт жакка азыр тапшырма берип атабыз. Жок дегенде центральный мечиттердин бардыгында мавлид окулсун деп. Биз ушул 84-85 жылдары Жамбылга барганыбызда ошол жерде мавлидке катышып чыкты. Жамбылда Тараздагы чоң мечитте. Биз имам болбой туруп, ошондо Зунундамла Шейх Зуннун казак тилинде мавлид окуп, казакча эл түшүндүрө турган кылып. Азыр айтып атабыз, Касымга айтып атабыз, сен да бир жазасың, мен да бир жазам. Эки жарты бир бүтүн болайлы да ушул мавлиди шарифти бир кыргызчага которуп туруп, кыргызча окуйганга аракет кылайбыз. Неге дегенде эл түшүнсүн, эл билсин. Кур'аны Каримди кыргызча окуй албайбыз. Кур'ан кандай жазылган болсо, намазда башка да ошондой окушубуз керек. Ал фарз. Ал энди мына мавлидти кыргызчага которуп алып туруп, түшүнүктүү кылып окусак, эл да түшүнөт эле. Ушуну биз аракет кылсак деп отурабыз. Бир жылга Касым экөөбүзгө бир тапшырма болайык, Кудай кааласа. Эмки жылы бир кыргызча бир доктарын окуганга Кудайым насип этсин. Мавлидти кээ бир бүгүнкү күндө агымдар, башка жолду тандап алгандар, ата бабаларыбыздан бери келаткан мына имам Азам мазхабын жана Матуриди акыйдасын четке кагышып, ушул мавлид окусаңар бидаат, мавлид окуса харам деген бир тайпалар чыгып атат да, аларга кулак салбаңыздар. Ата бабаларыбыз кылып келген ушул ишти. Биз дагы ошол жолдо жүрүшүбүз керек иншаллах. Рахмат. Эмесе азыр мавлидти окуйук, казеке анан мавлидтен кийин тамакка тартайык да, макул десеңиздер, хатымдан баштайбызбы?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ورهودا ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
اللهم اغفر لي والوالدي والأستاذي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ya Rabbil Alemin, özünün razılığın için, Kur'an-ı Kerim'in hurması için okulduk uşul hayatlardan atkan soğuklardan, uşul Amerbek Acekööz'den ümit etip jatkan avvali ve ahir ötken barlık arvaqların ruhlarına Cana Satim atağızdın, Gülasel apağızdın, Şerşen atağızdın, Matey apağızdın, Ahmetcan Ekeözdün, Khiyal Cengeözdün, Cana Bolatbek atağızdın, Ukay apağızdın ruhlarını Allah Teala özün jetkizgen. Ya Rabbil Alemin, ötkenlerimizdin bağdığın jatkan jellerin cennet ruhların şahat ahiretlerini abat kılın. Kalganlarımızga uzun ömür, iman, insaf, tavfiq, hidayet işlerimizge rivaj bergin. Mamleketimizge tinçlik bergin. Mamleket başçımızın işine rivaj bergin. Allah Teala yer yurdumuzda her kanday bela kısıtlardan özü saklagan olsun. Anerbek Acekööz'ünden Mavlid-i Şeriflerni ötküröder. Acekööz'ün koşkanı menen koşak kartı balacıklarının rahatını görüp, üy bülelerinde daima jakşılık boluşun Allah Teala özü nasip etkin. Ya Rabbena atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك. Ya Resul selamun aleyke. Ya Habib selamun aleyke. Salavatullahu aleyke. Merhaba ya merhaba. Merhaba ya merhaba. Merhaba ya nur ayni merhaba. Merhaba ya merhaba. Merhaba ya ceddel Hüseyni merhaba. Ente şemsun, ente bedrun, ente nurun fevka nur. Ente iksirun ve gali, ente misbahu sudur. Nebiyimde var sözü, Allah'a jakkan bir özü, Mekke şarda türülgün, türülürdün türösü. İman menen keteli, şafaatına jeteli, şarafattu bolaylı, ya Muhammed Mustafa. Ya Nebiyyin selamun aleyke. Ya Resul selamun aleyke. Ya Habib selamun aleyke. Salavatullahu aleyke. Kurman kılsam özümdü, uktum dayım sözümdü, ardağımdı men ötsem, ya Muhammed Mustafa. Ümmetinen bolganlar, ülgüsünen alganlar, ümit üzbeyt beyişte, ya Muhammed Mustafa. Ya Nebiyyin selamun aleyke. Ya Resul selamun aleyke. Ya Habib selamun aleyke. Salavatullahu aleyke. Yol körsetip bizlerge kösem bolgan Muhammed, ümmetlerin beyişte körsem dege Muhammed. Bizden sizge salavat ya Muhammed Mustafa. Sansız salam aytabız ya Muhammed Mustafa. Ya Nebiyyin selamun aleyke. Ya Resul selamun aleyke. Ya Habib selamun aleyke. Salavatullahu aleyke. Huday degen kişini kabul kılsın işini, köp jakşılar ümmetin ya Muhammed Mustafa. Rabiul Avval ayında siz geldiniz Muhammed, baktımızga jaralgan
hoş geldiniz Muhammed. Ya Nebi selamun aleyke, ya Resul selamun aleyke, ya Habib selamun aleyke, salavatullahu aleyke. 18.000 alamga sarvar kılgan Muhammed, 33.000 ashabga sardar bolgan Muhammed, başın sılap yetimge ata bolgan Muhammed, jaşını arçıp cesirge pana bolgan Muhammed. Salavat aytıp daima Cürsem deymin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Firdavs'ta yüzündü körsem deymin Muhammed. Ya Nebi selamun aleyke, ya Resul selamun aleyke, ya Habib selamun aleyke, salavatullahu aleyke. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulullah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya hayre halkillah. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. رحمه الله تعالى من سفاه الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه: حفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم أباءه الأمجاد صونا لاسمه، تركوا السفاه فلم يصبهم عاره، من عادم وإلى أبيه وأمه. صراط سرى نور النبوة في أصارير غررهم البهية، وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى بإبراز حقيقته المحمدية صلى الله عليه وسلم وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى، ونودي بالسماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية. وصبى كل صب لهبوب نسيم صبا، وقسيت الأرض بعد طول جدها من النبات الحللا سندسية، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجناه، ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حمية، وبشرت الجن بإذلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير، وفي حلى حسنه تاه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا ودعت محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه ستحمد عقباه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. Allah subhanahu wa ta'ala uşul okulan Mevlid-i Şerif'ten bolğan soğuktordu. Barbuzga karaştı ötken momun Müslümandardın ruhlarına alыс bağışladık. Kuday Taala ötkönlerde öz rahmatını alıp, onların жатқан yerin nurlu kılıp, topraklarını torkau kılıp, bilip bilbey ketirgen kata günölerini Kuday Taala öz rahmatını alıp keçirgen. İmanlarını salamat kılgınım jaratkan Allah'ım, baruvçu jellerinin Firdavs beyiş bakçalarından kılgınım. Uşul okulan Mevlid-i Şerif'in hurmatına uşul жерге kelgen bardıq bir tuğanlarımızga çın den suluq uzun ömür bergin. Tilegen tilek maksatlarına yetkizginin. Bul dünyanın jakşılığın berginin, ahirettin jakşılığın berginin. Bul dünyanın jamandığından, ahirettin jamandığından Kuday Taalam özün saktagın. Kuday Taalam bardıq kelgen bir tuğanlarımızды rızkılarına, ömürlerine Kuday Taalam özün berekelerdi bergin. Bardığını jaman көздөн, jaman сөздөн, jaman işlerden özün saktagın. Süyüktü mekenimiz bolğan Kırgızstanda Kuday Taalam jaman көздөн, jaman сөздөн, jaman işlerden. Arkanday bölünüp jarылуудан, asmandan, жерден келген кырсык афаттан Kuday Taalam özün saktagın. Үйүндө бейтапканаларда ооруп жаткан bir туғандарыбыз бар. Жараткан Аллахым дарттарына дава бергилин, ооруларына шифа берип, tez arada özүнүн шафи сыфаттары менен tez arada айыгып кетүүсүн насип эткен жараткан Аллах. Бүгүнкү Мавлиди Шарифти уюштуруп жаткан bir туғандарыбызга жараткан Аллахым тилеген тилек максаттарына жеткиргин. Oğullarından, kızlarından, alım ulamаларды, кары курра, салих сулахаларды, мамлекетибизди башкарган жакшы адамдарды чыгарганын жараткан Аллахым. Жаман көз, жаман сөздөн сактаганын жараткан Аллахым. Tilegen tilek максаттарынан да жакшы нерселерге жеткизгинин, өмүрлөрүнө, рызкыларына береке бергенин жараткан Аллахым. Аллах субханаху ва таала ушул күзүндө күз келди, тыйкандарыбызга дегеле Кыргызстан жергебизде түшүм жыйнап аткан бардык bir туғандарыбызга тапкандарына пайыз барака берген. Жакшылыкларда иштеттүүнү Кудай Таалам өзүн насип кылган. Кудай Таалам бардыгыбызга акыйкатта көрсөтүү ушундай ак жолдо жүрүүнү насип кылган. Туура эмес арамды арам көрсөтүү, арамдан бардыгыбызды жараткан Аллахым алыс кылган. Мына ушул Мавлиди Шарифте бардыгыбыз келип отурабыз жараткан Аллахым, кыяматта дагы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жанында болуп, пайгамбарларыбыздын желектери көтөрүлгөн убакта ошол жерде татыктуу үммет болуп турууну бардыгыбызга насип кылып, пайгамбарыбыздын шафаатыны баарыбызга насип кылгын. Саллаллаху таала расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Рахматка я архамар рахимин. Dayında ben dayında başka. Kaç legen buldu? Ben 20 legen yürü. 10 legen ayıldı. 30 legen, 5 legen, 30 legen dayında. Birinci erkekler yönetiyor ya. Birinci erkekler yönetiyor. Şimdi 20 dayında versen. Oldu. Bu zor oldu buna. Ya çünkü geçme açıp, sazda ulaştırıp, sadece açıkla salto ediyor. Oldu. Bir gol kaldı da. Vay işte. Kanalga. Turar tuva деген. YouTube. Kimse bayağı yerine mufti olmaz. Azıcık 86 götürüp çıktı. O şunun mufti olsun, yeki yol mufti olsun, Kırgızstan padişahı olsun da. Hanıma cırgalda kuyu katılıyor. Ben anı canında bir jakşı ağayını Özbek böyle hacı degen, Anvar Hacı Oşoğlu'na geldik Talaska. Tuğra abed namaz vakti olup kaldı da atiyakta yetmiş ovatı. Aşımın aşık geldik, meçitin alına geldik. Hacı Молодец, уясың қолға. Кім баласың? Сейтабыз, Атың кім? Райымбек, Сен кеш? Нұрдин. Молодец. Келіңіздер. Молодец.
Esken. Gracias.